Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен. Assalamu alaikum жердештер. Биздин кайрылуубуз кичинекей татынакай кызыбыз Орозайымга боштондук. Себеби ушул президентибиздин шайланышына дагы ушул кызыбыз жардам берген. Кантип жардам берген? Мен көзүм менен көргөмүн. 17-жылы президенттик шайлоодо эч кандай неме жок эле. Эл аз барган. Шайлоодон өтүш алган эмес. Ошолорду үгүттөп, ошолорду чакырып, шайлоодун участкаларды көбөйткөн ким? Ошол Орозайым кызыбыз. Ошон үчүн Орозайым кызыбызга боштондук каалайм. Урматтуу кыргыз элим, мен кыргыздын жалпы элин эмес, энелердин атынан кыргыздын ар бир эркегине, кыргыздын ар бир жигитине кайрылып кетем. Кыргыздын эркектери, кыргыздын аталары, кыргыздын уул жигиттери өз кызын тордон чыгарып, төргө өткөргүлө, кыз сыйлаганды үйрөнгүлө, кызыңарды каматып карап отурбагыла. Эртеңки Орозайымдын боло турган сотуна ар бир жигит өз карындашыңарды, өз кызыңарды элестетип коргоп алганы келиңиздер. Чогуу биргеликте коргоп алайлы. Биздин акылдуу, билимдүү, туура жолду, чындыкты сүйлөгөн жалгыз кызыбыз бүгүнкү күндө. Кыргызда кыздын аты улук, кыз сыйлабас макулук. Не деген заман болду? Заман маңкуртизм заманына келди. Качанга чейин кыргыз ушинтип кызын кордотот. Кыргыз кызын кордоткон эмес, кыргыз кызын төрдө сыйлап, төрдөн узаткан. Кызды кордогон кыргыз өзү кордолоруна аз калды. Ар бир кыргыз адамбыз деп башын көтөргөн жигиттер ордуңардан туруп ушул кызды коргоп алгыла. Ушул кыз силердин карындашыңар. Ушул кыз силердин эртеңки болочоктогу энеңер. Эгерде силер азыр ушул Орозайымды коргой албасаңар, анда силердин алдагы кийип жүргөн шымыңар, башыңарда кийип жүргөн калпагыңар бир тыйын. Орозайым эркек айтпаган сөздү айтты. Орозайым жигит кылбаган ишти кылды. Бул кыз 100 жылда биргеле турган Курманжан датка экен. Бул кыз сайкал экен. Бул кыз жанына дарык экен. Ар бир элдин өзүнүн кыйындары чыгат. Ар замандын өзүнүн баатырлары болот. Бул кыз ошол баатыр кыздарыбыздын катарын толуктады. Демек биз бул кызды алаканыбызга салып көтөрө албасак, кыргыз деп башыбызды көтөрүп жүргөнүбүз дагы бир тыйын туугандар. Эртең боло турган Орозайымдын соту деп айтканга да оозум барбай турат. Сотуна ар бир кыргыз тикеңерден тик чыгып келишиңиздерди суранамын. Орозайым Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн чындыкты сүйлөп чырылдаган кыз. Ушул Орозайым кызыбызды сактап калалы. Баарыңыздардан суранам, сот чечими болгон күнү келип бериңиздерди суранабыз. Бүгүнкү күндө камалып жаткан 26 адамдын активисттердин бардыгына боштондук каалап кетем. Ошонун ичинде биздин эркек кызыбыз, биздин акылдуу кызыбыз Орозайымга дагы боштондук. Ошол эртеңки боло турган сотунда сот иштерин карай турган сотторго дагы мен дагы өз оюмду айтып кетким келет. Өзүңүздөрдүн кызыңыздарды көз алдыңыздарга элестетип туруп, анан жыйынтык чыгарасыздар деген ойдомун. Келиңиздер ойгонойлу, акылlı эсте жыйнайлы. Жерин кетип атат дегенде кайдыгер калбайлы. Кызын камалып турса, эркектер уялайлы. Анан сотторго дагы бир жолу айтып кетейин. Ар намысыңарды бир жерге топ келип, ошол күнү туура чечим чыгаганга аракет кылыңыздар. Бир марта болсо да сооп иш кылганды үйрөнүңүздөр. Ошол күндөн баштап жакшы жака чечим чыгарышты үйрөнө баштасаңыздар, Кыргызстаныбыз өнүгүп кетет деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум урматтуу кыргыз эли, жалпы эле карапайым эл, жөнөкөй жарандарга кайрылат элем. Себеби бийликтин бир бутагы болгон сот бийлигине мен алардын адилетсиз чечим чыгарышына ичак эле ынанганмын. Алардан бир адилеттүүлүктү күтпөйм. Бирок ошентсе дагы адилеттүүлүктүн, чындыктын бир учкуну болгон карапайым элге кайрылам. Ар бир жаран, ар бир кыргызстандык азыр мен ушул экрандын арты жагынан
карап отурган ар бир энелерге, аталарга, агаларга, энелерге, эжелерге жалпыга кайрылып кетем. Ушул Кыргызстанда болуп аткан деги эле бүт адилетсиздик болуп чечим чыгып аткан бийликтин бир күнөөсүз, жүйөсүз камап аткан адилетсиз иштерине каршы турушуна чакырам. Жок дегенде өздөрүнүн ойлорун айтып, социалдык тармактардан өз оюңарды билдирүүгө чакырып кетем. Ассаламу алейкум, мекендештер, кыргыз элим. Албетте азыркы мезгилде камалган жаш активисттер жана анын ичинде Орозайым Нурматова камалганы албетте өкүндүрөт. Бул камалган күндөн баштап мага бир Зайырбек Ажыматовдун ырсаптары келди. Секелек кыз туугандарым багам деп, атасынын кредитин жабам деп, жумуш издейт Россияда жер кезип, акча таппай үйгө кантип барам деп, жаш чырпыкты муктаж коргоп турууга кор тутканды айтпагыла адам деп дегендей бир ушул ырсаптар эсиме келди Орозайымды Россиядан кагып кеткенде. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабай жакынкы болуп турган Орозайым Нурматованын сотуна келип катыш бериңиздер. Келип боштондукту талап кылалы. Талап кылсын мекендештер. Орозайымга боштондук. Орозайымга боштондук. Орозайымга боштондук. Орозайымга боштондук. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырып, биздин канал менен бирге болуңуздар.